Bismillahirrahmanirrahim. Бүгін біз 17-ші махраж менен, ашықтап айтқан ең ақырқы махраж менен танышып өтөбүз. Бұл 17-ші махраждан нун жана мим тамгаларынын гунналары чыгат. Ашықтап айтканда бұл эки тибиштин нун жана мим тамгаларынын ар биринин экиден махражы бар. Нун тамгасынын биринчи махражы бұл тилдин учу кашка тиштин түбүнө тийген жерден болсо, мына ошол эле учурда мурундан келаткан үн дагы нун тибиштин айтканда чогуу кошо чыгат. Мына ошол үндү биз гунна деп атайбыз. Нун тамгасынын гуннасы бул хайшумдан, ачыктап айтканда мурун көңдөйүнөн чыгат. Ошондон эле мим тамгасы. Мим тамгасынын биринчи махражы мурда сабакта өткөндөй эки эриндин аралыгынан чыкса, ошол эле учурда мим тамгасын айтканда мурундан келаткан үн дагы аны менен кошо чогуу чыгат. Ачыктап айтканда гунна. Мына ошол гуннанын дагы чыга турган орду бул хайшум, ачыктап айтканда мурун көңдөй саналат. Демек, нун жана мим тамгаларынын гуннасы бул хайшумдан, ачыктап айтканда мурун көңдөйүнөн чыгат экенин биз билдик. Жана гунна бул мим тамгасын жана нун тамгасынын ажыралгыс бөлүгү. Ачыктап айтканда нун тамгасы, мим тамгасы кандай гана абалда келбесин, мейли ал сүкүндүү, аракеттүү же ташиттүү болсун, кыскасы бардык учурларда бул эки тамга менен гунна кошо чыгат. Ал эми мындан башка тамгаларда гунна чыкпайт жана чыкпаш да керек. Эми нун жана мим тамгасынан башка тамгаларды айткан учурда алар гунна менен чыгып жатабы же жокпу, аны билиштин жеңил жолу мурунун жаап, ошол тамгаларды айтып көрүңүз. Ал тамгалар эгерде гунна менен мурун көңдөйүнөн чыгып жаткан болсо, анда мурунда вибрация сыяктуу үн пайда болуп, ал тамганы өз махражын чыгарыш кыйын болуп калат. Мисалы, та, фа, ха, са. Өзүңүздөр байкагыңыздардай, бул тамгалар өзү негизинен гунна менен чыкпаш керек, бирок качан гунна менен чыгарган учурда бул тамгаларды айтканда үн өзгөрүп, мурунда вибрация сыяктуу үн пайда болот. Ал эми негизинен бул тамгаларды мындайча чыгарыш керек. Та, фа, ха, са. Ачыктап айтканда, эгерде сиз бул тамганы өз махраждан туура негизде чыгарып жаткан болсоңуз, аны муруңуз жабасызбы же жаппайсызбы, ал тамга өз махражынан жеңил туура чыгып кете берет. Ал эми нун жана мим тамгасынан башка тамгаларды гунна менен чыгаруу бул алымдарыбыз ачыктан ачык чоң ката болуп эсептелет деген, жана кээ бир алымдар бул Куранга болгон чоң адепсиздик деп айтышкан. Мына ошондуктан биз тамгаларды чыгарган учурда нун жана мим тамгасынан башка тамгаларга гунна аралаштырбастан чыгарганга өзгөчө маани бериш керекпиз. Мына ушинтип бүгүнкү сабагыбызда биз 17-чи махраж менен, ачыктап айтканда нун жана мим тамгаларынын гуннасы менен таанышып өттүк. Аллах Таала бардыгыбызга Куранды туура окуганга мүмкүнчүлүк берсин. Мына ошону менен биргеликте биз бүгүнкү сабагыбыз менен тажвид илиминдеги тыбыштардын махраждары, ачыктап айтканда тыбыштардын чыга турган орду аттуу бөлүмдү өз соңуна жеттик. Мына ушул бөлүмдө биз жалпысынан канча махраж бар, эмне үчүн махраж деп аталып калган, ар бир тамга кайсыл махраждан кандайча чыгат, жана кайсынысынан сактаныш керек, мына ошонун баарына кеңири токтолуп ачыктап өттүк. Эми ушул 17 махраж жалпы бир көрүнүштө эсе сактап калуу түшүнүү жеңил болуш үчүн кийинки сабактарыбызда биз 17 махражды бир көрүнүштө схема түрүндө бермекчибиз. Андыктан сабактарды артта калбастан биз менен чогуу болуңуздар.